Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, ободо ой пикир көрсөтүүсү, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү теманы саясаттагы жалганчылык же жалган саясат жарытпайт деген мааниде сөз кылмакчыбыз. Биз бул боюнча ушул акыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, социалдык түйүндөрдүн орду саясатта аябай жогорулап баратат. Көпчүлүк учурда ушул социалдык түйүндөр аркылуу саясатта таасир беришип, саясатчылар ушу эл менен мындай тыгыз байланышка ушул соц түйүндөр аркылуу болуп атканы мындай байкалууда да. Мына ошондуктан бизде жаңы баягы блогерлер, ютуберлер деги эле ушул соц түйүндө отурган бир топ баягы кызыктуу, белгилүү адамдар мындай элдин назарында болуп атат да. Ошолордун бири белгилүү журналист, блогер, акын, жарандык активист Кудурет Тайчабаровду биз чакырганбыз студиябызга. Кудурет мырза, кош келипсиң биздин студиябызга. Анын үстүнө сен акыркы убактарда өлкөбүздөн тышкары Москва шаарында эмгектенип ошол жакта жүрдүң, бирок сенин ушул социалдык түйүндөрдөгү жазган посторуң, бөлүшкөн пикирлериң кыргыз коомчулугуна аябай мындай кызыктуу кабыл алынып, анан мындай кайсы бир деңгээлде таасир берип атты да. Анан ошон үчүн биз карап отуруп анан ушул бүгүн студияга чакырдык да. Деги эле ушул социалдык түйүндөрдөгү сенин активдүүлүгүң эмнеден улам мындай козголуп башталды десек? Себеби мурда көбүнчө журналист катары, акын катары белгилүү болсоң, азыр абдан белгилүү блогер болуп алдың да, ошого токтолсок. Эми бул социалдык тармактын өнүгүп кетиши, бул жана гез журналдын жок болуп кетиши, мурда эл саясатчылар гезитке чыкканды неме көрүшчү да. Азыр эми эч ким гезитти албай калды. Мисалы гезиттин жаңылыгы колго жеткичекти элдер түз эфирден, телефондон эле же болбосо социалдык тармактын жаңылыктарынан эле көрүп коюп атышат да. Ошол себептен бизде Кыргызстанда мисалы Америкадагыдай Нью-Йорк Таймс сыяктуу гезиттер чыкпаса дагы бизде такыр эле гезиттин немеси бүттү да. Ошол себептен мен журналистикадан кеткеним 2015-жылы мен өзү гезитчи журналист болчумун. Анан соц тармакка өткөнгө туура келди. Эми жанагы ичиңдеги ойлор, пикирлер баары сыртка кайнап чыга берет экен да. Анан бир жака жазбасаң бук болуп кетиши мүмкүн да. Анан ушул Фейсбукка жазып жүрүп эле анан ушул мен эми чындыкты айтканды жакшы көрөм да. Ошентип жүрүп куугунтук көрүп мындай чоңдорду, бийликти сындап койгон үчүн өлкөдөн чыгып кеткенге туура келген да. Анан ошол жактан эле болгону ушул чындыкты эле жазып турдум. Анан элге чындык жагат экен да. Улам бөлүшүп отуруп эле подписчиктерим да көбөйүп кетти. Анан мен тамаша жана асабанын стилине салып, тамаша аралаштырып мындай пост жазып койсом деле аны мисалы 1 миллиондон ашык подписчиги бар YouTube каналдар дикторго окутуп серьезный жаңылык кылып эле чыгарып ушинтип неме кылышты да. Анан бир гана мындай сыры мунун мен болгону чындыкты эле айтып аттым да. Себеби чындыкты айткан адам дайыма утушта да, себеби ал калп айткан адамга салыштырмалуу ал эмне деп айттым эле деп эстеп отурбайт да. Мисалы могул стол айнектен деген болсо, муну 10 жылдан кийин деле бул стол айнектен деп ойлонбой дароо айтасың да. Ошол себептен эл чындык айтылбай калган убакта чындыкты айткан адамдарды баалай баштайт экен. Ошентип эле кичине ушул соц тармакта мындай элге сөз өтүп калды да. Ошол эле сыры. Эми мына айрыкча мына ушул үстүбүздөгү жылы сенин жазгандарың коомдо кадимкидей чоң талкууга айланып атты да. Ушул социалдык түйүндүн колдонуучулар тарабынан Кудурет туура жазып атат, керек болсо алдын ала окуяларды айтып коюп атат, анан ошол болуп атат деп мындай таң калып дагы кызыгып да жүрүшөт да. Бул маалыматты каяктан алат деп кээ бирлер айтат. Бул Орусиянын атайын кызматы менен да кызматташат экен, Кыргызстандын белгилүү саясатчылар менен кызматташат экен дегендей пикирлерди да айтып жүрүшөт да. Ушул боюнча айтсаң, деги эле ошо маалымат булагы каяктан болуп атат көбүнчө? Мен эми журналистикага аралашып жүрүп бүт эле саясатчылар менен жакындан тааныш болуп калдым да. Анан ким кандай ойлонот, ким кандай учурда эмне чечим кабыл алат, ошолорду элестетип эле шахмат ойногон сыяктуу эле 1-2 ходду алдын ала ойлонуп, өзүм анализдеп
баары ушундай болот деп эле пост жазып койсом же бир видео кайрылуу кылып койсом, кийин ошол убакыт келгенде ошондой болуп кетип атканына эле элдер кичине ушундай неме кылып таң кала башташты да. Башка чет өлкөнүн атайын кызматтары неме мындай маалымат берип атат деген сыяктуучу. Болбосо мен Москвадагы карапайым мигранттар көрүп эле жүрдү, ошо мигранттар менен эле кошо эле алар кыйналса кошо кыйналып ушинтип эле жүрдүм да. Эч кандай атайын кызматтар же артымда бирөө турган жок, саясатчылар мага неме кылган жок. Бирок тескерисинче байланышып, мен ушул партияга чакыруу болуп атышат, кандай кылсам болот, алардын ийгилиги кандай болот, эмне деп ойлойсуң, эл кандай кабыл алат деп кеңешип аткандар болуп атты. Бирок мен жанагындай көз ачыктык, анан орустарда бир сөз бар го, бир нерсени болжолдосо вангую деп, ушинтип жазып коюп эле ванга деп ат коюп алышты да. Бирок бул нерсенин бардыгы эч кандай мындай сыйкыр күч же болбосо жанагындай бакчылык деген эчтеке жок эле. Мен жөн эле саясий анализ катары эле жазып койдум, ошондон улам туура келип атты да. Эми мисалы бир мисал алалы, мисалы Садыр Жапаров президенттикке кое албайт деген немени айтты да. Мен биринчи эле жазгам, аны койсо болот, жолдору бар депчи. Жөн эле башка бирөөнү ийо кылдырып туруп отставкага кетет, бул жөнөкөй эле нерсе да. Ага Текебаев деле башкасы деле кое албайт деген сыяктуу немелерди айтып атышты да. Саясатчыларчы, эми бул жөнөкөй эле отставкага кетсе деле кое берет да. Ушул сыяктуу жөнөкөй нерселерди эле мынча ай мурун Кудурет айткан турбайбы деп эле ушундай болуп кетти да. Ушундай кабыл алынып кетти. Эми мына акыркы убактарда бизде эң өкүнүчтүү жагы бул жакта мындай фейк аккаунт дегендер аябай көбөйдү да. Троллдор көбөйдү. Мындай бир эле адам же бир нече топ атайын мындай жалган аттар менен же болбосо башка бир даректер менен дарегин көрсөтпөй, аты жөнүн көрсөтпөй эле ошо фейк аккаунттарды түзүп алып, кадимкидей коомдук пикирди тигил жака, бул жака буруу аябай күчөп кетти да. Ушул боюнча биз сөз кылаардан мурун бир кыскача бир атайын даярдалган сюжет бар экен, бирөө жасаган экен. Аны ошону көрүп алып туруп, анан кийин талкуулабайлыбы? Макул. Уважаемые кыргызстанцы, в данном видеоролике я ознакомлю вас с инструментами, которые используют нынешние политтехнологи, а также спецслужбы для очернения той или иной партии. Например, Чоң-Казан Максата Мамытканова. Для этого нам всего лишь потребуется диктофон и текст. Сыймыкты сен бере алып келдиң беле, же тиги жакка алдыбы? Я сохраняю видеоролик. Вслед за этим я просто его отправляю моему motion дизайнеру. Как вы видите, сюда уже пришел аудиозапись. Сыймыкты сен бере алып келдиң беле, же тиги жакка алдыбы? Мы сохраняем его, открываем в папке. Вслед мы его конвертируем. Как вы понимаете, все то, что творится у нас здесь, в Кыргызстане, имеет полное беззаконие. И никто сейчас не может разобраться, фейк это или нет. Я прошу вас обратить внимание на аудиозапись. Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта алдыбы? Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта алдыбы? Еще раз хочу подчеркнуть, в данный момент это мой голос. Давайте еще раз послушаем. Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта алдыбы? Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта алдыбы? Ну а сейчас я предлагаю послушать уже преобразованный мой голос в голос Максата Мамытканова. Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта калдыбы? Сыймыкты сен бере алып келдиң бе, же тиги жакта калдыбы? Как вы поняли, все, что вы слышите, все то, что вы видите, может являться фейком. Уважаемый народ, уважаемые кыргызстанцы, пожалуйста, сделайте правильный выбор. Ушул боюнча аябай көп талкуулар бар да. Бул менен тигил сүйлөштү, биз телефон аркылуу телефондо сүйлөшүүсүн жаздырып алдык эле деп, же ал каяктан чыгып кеткен, же атайын кызматтар моюнга алышпайт, же жаздырган адамдар жоопкерчиликти эч ким албай эле коомго ушундай
жазууларды, сүйлөшүү телефон жазууларын коюп берип атат да. Ушул боюнча мындай жакшы бир учурду көрсөттү да. Ушуга сенин оюң айтсаң. Бул эми мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ушундай фейк жаңылыктарга көп ишене беришпейт да. Ошол себептен социалдык тармакты колдонгон адамдар, аларда эми көбүнчөсү жогорку билимдүү, мындай артта калган эмес да. Алар ушул фейк аккаунтту создавать эткен адамдарды достукка кабыл албайт жана алардын жазгандарын, бөлүшкөн айткандары менен эсептешпейт да. Бул мындай адам ордуна көрбөйт деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле бизде ушул фейк аккаунттардын элге таратып атканы, элге сиңип кетип аткан үчүн ушундай аудио материалдарды же сүрөт, коллаж, фото, монтаждарды колдонуп атышат да. Ошол себептен биз буну жок кылышыбыз үчүн элге ушул фейк аккаунт менен атайын ушундай каралуулар жүрөт дегенди кенен масштабта жеткиришибиз керек да. Биздин карапайым калктын көбү телефондон, интернеттен көрүп эле ушундай турбайбы деп эле ишенип алышат да. Мунун жолдору болгон үчүн жана элге сиңип аткан үчүн саясатчылар атайын керек болсо чет өлкөдөн адистерди жалдап келип жасатып атышат. Же болбосо атайын ушул эле менин тегерегимде тааныган журналисттер бар. Эми алар кыйын жазат да, кимди кандай жазалоонун, немелерин, мындай жамандоонун фактыларын билишет, окшотупчу мисалы. Ошолор атайын фабрика, фейктердин фабрикасын түзүп алышат да. Мисалы бир эле журналисттин бир 1000 фейк аккаунту бар да. Ал атайын мондай чоң китепке окшогон блокнотко жазып алган. Мисалы Саян кыргыз паролу мындай, анан Манас ата дегенде мындай деп ушинтип бүт баарын өзү унутуп калат да, ошончо немени, ошону жазып алып туруп, өзү бир пост жазып, анан аны ар кайсы группаларга бөлүшүп, же бир группага катталып атып, мисалы бир адамды мактап, аны периште кылып бериши мүмкүн, пайгамбар кылып бериши мүмкүн. Бир ушунчалык таза адамды жамандап отуруп, элге жаман көрсөтүп салышы мүмкүн да. Мунун үчүн атайын акча алышат. Анан мунун аныктоонун кандай жолдору бар? Ошол кээ бир блогерлер, журналисттер, ошол соц тармакта активдүү адамдар өздөрү эле билдирип коет да, заказ аткарган адам экенчи. Бир күнү эле карасаң бирөөнү мактап аткан болот. Чынында ал адамды коомчулук анча кабыл ала бербейт. Анан ал мактагандан кийин ошондой маанидеги немелер фейк аккаунттар менен тарай баштайт ар кайсы группаларга, анан ютубка видео болуп чыга баштайт. Анан ошондой адамдар, ошондой аккаунт, ошондой белгилүү блогерлер колдонгон немелерге уже мындай этияттык менен мамиле кылыш керек да, бул жасалма заказ депчи. Же алар сөзсүз бирөөнү жамандайт, же бирөөнү мактайт да, эч кандай неме жок. Чынында мындай карасаң, фейковый аккаунт эч качан жакшы максат менен түзүлбөйт да. Мисалы бирөө жакшы иш кылса, аны мен өзүмдүн аккаунтум менен эле мактасам, эч ким мени жаман көрбөйт. Ал эми жаман иш кылса, мен өзүмдүн аккаунтум менен жамандасам, жаман көрүнүп калам да. Ошол себептен булар фейковый аккаунтту атайын бирөөнү жаман көрсөтүү үчүн гана ачышат да, максаты начар. Ошол себептен мен өзүмдүн аккаунтумда көбү мага дос эместер мага комментарий жаза албайт. Себеби мен бул нерсе башыман илгери эле өткөн. Ушу көрө албас душмандар ошондой фейковый атака менен мен посттун түбүндө мен такыр эле жаман кылып салышты да. Анан достукту да карап кабыл алам. Мисалы сиз мага достук жибердиңизби? Кирип ачам, аккаунту качан ачылган, туулган жылын текшерем, Шакиев Нурлан, Google'дан кирип карайм, туулган жылдары, күндөрү дал келеби, анан иштеген достору, мисалы сиз министр болуп жүрсөңүз, ошол кездердеги сүрөттөрүн карайм. Көбүнчөсүнүкү аттары фамилияга окшобойт да, мисалы Кыргыз Баатыр деген сыяктуу. Сиздики Нурлан Шакиев деп турат го, аныкы ушундай даже ат ойлоп тапканда фантазиясы менен чектелип калышат да. Анан профилинде сүрөттөрү тоонун, гүлдүн, жаныбардын ушундай сүрөттөр болуп калат да. Анан өзү пост жазбай эле ушундай поделиться неме кылгандар болот. Же болбосо сөзсүз бир саясатчыны жамандаган, же болбосо мактаган болот да. Анан ал кимдин фабрикасы экенин, кимдин командасы экенин дагы неме кылып койсо, аныктап койсо болот да. Ошол себептен менин достугума көптөрү мындай постторума комментарий жаза албайт, мен бүт баарын өзүм фильтрден өткөрүп алам. Ушуну жалпы эл түшүнүшпөйт дагы, анан ошол фейктер тараткан маалыматтарды кабыл ала беришет. Анан ал жаңылык тарай берет дагы. Анан бул неме өтүп атат деп туруп, кайра эле ушул немени ыкманы колдоно беришет да саясатчыларчы. Мисалы бүгүнкү чыккан жаңылыктардан Садыр Жапаров Америка менен сүйлөшүш үчүн, Израиль менен сүйлөшүш үчүн $1 миллион бериптир дегенчи. Бул ошол фейковый аккаунттар таратып атканын мен аныктап көрдүм. Бул ошо жаманатты кылуунун бир жолу да. Эл ошого ишенип атат. Эл өзү анализдеп
бул калп жалган жала экенин аныктап билбей атат да. Ошол себептен бул тармак аябай өсүп атат. Даже ошондой фейктер менен кээ бир партиялардын ийгилигине себепкер болуп кызматка баргандар да бар. Ошол кызматка отуруп алып да өзүнүн шефин подчиненный болуп согуп неме кылган да адамдар бар да. Ошол себептен биздин эл эми чынын айтыш керек, моюнга алыш керек. Биз караңгыраакпыз. Себеби мектеп бүткөндөн кийин мигрант болуп кетет, жогорку билими жок. Мектепте деле азыр мугалимдердин немеси мындай качестволук, сапат жагы билим берүү немеси слабыйраак да. Себеби жогорку окуу жайга тапшырганда мектепте эң жакшы окуган окуучулар алар эконофак, юрфак ушундай мамлекеттик иштерге бара турган чоң нерселерди, же чет өлкөгө кете турган багыттарды тандап кетип атат да. Контрагы кымбаттарды. Анан контракт төлөй албаган жана педагогический факультеттерге жалаң начар окугандар эптеп ошо айылдан кетип балам окуду деген ат болсун деп ошол жака барат да. Анан булар кайра айылга барып мугалим болушат дагы, берген билими сабатсызыраак болуп калып атат да азыркы жаштар. Анан булар мектеп бүтөр менен мигрант болуп кетишет дагы, ал жакта алган маалымат эле ушул интернет да. Интернеттен жанагындай фейковый маалыматтар болсо ошого ишенет дагы. Анан бир белгилүү саясатчылар интернеттен же жолугушуулардан аларды аябай кооз сөздөр менен алдап койсо ошону төшүн айырып ошону коргоп бергенге даяр болуп калышат да. Ошол себептен биз бул фейковый неме маалыматтар боюнча, аккаунттар боюнча элге жеткиришибиз керек болсок, көбүрөөк мына сиздер азыр атайын тема кылып неме чыгарып атасыздар, көп маалымат каражаттары буга көңүл бурбайт. Тескерисинче булар ошондой жаңылыктарды эфиринен кетирип өздөрүнө контент чогулткусу келет да. Ал калппы, ал каналдын рейтинги кетеби, аны ойлонбойт. Ошол учурда эл ошону көрсө деген эле ой менен да. Ошол себептен бул бизге чоң көйгөй. Бул саясатта дагы, шайлоодо дагы, күнүмдүк жашоодо дагы мисалы бир эл үчүн иштейм деген жетекчи барып иштеп атса, аны алып түшүп коюш оңой эле да, ошол фейковый немелер менен, жаңылыктар менен, аккаунттар менен. Ошол себептен бул дагы билинбеген чоң көйгөй да. Мына ушул акыркы убактардагы биздин кыргыз саясатына, саясий окуяларга ушул социалдык түйүндөрдүн, Facebooктун, Instagramдын, YouTube'тун мындай таасири аябай күчөп кетти да. Мен буга бир далил катары айтат элем. Мына ушул жаз айларында быйылкы жылы эле биз айтып атпадыкпы, балконскийлер депчи, жана митингдерди өткөрүп атышты го. Мына ошондо бардыгы ушул социалдык түйүндөр аркылуу эле бири-бирин чакырышып, бири-бирин колдошуп эле келип чыгып атышты да. Бул көрүнүш батыш өлкөлөрүндө, мына ошол эле чыгыштан, батыштан сырткары Таиландда болуп атты, Тайванда болуп атты, ошондорчу баягы интернет аркылуу чакырып, акыркы убактарда Украина, Белоруссияда, Орусияда Навальныйдын тарапкерлери же оппозициялык маанайдагылар ошо интернет аркылуу чогулушуп атат да. Мына ошол көрүнүштү биздикилер бат өздөштүрүп алды да. Мурда митингге бир топ каражаттар сарптала турган болсо аябай чоң. Азыр анчалык деле чоң каражаттын зарыл эмес экени көрүнүп турат да. Ушул боюнча сенин көз карашың? Биз эми дүйнөлүк немелерден артта калат эмеспизби? Мисалы Facebook аркылуу революцияны Египетте мындан канча жыл мурун кылып койушкан. Эсимде так жок, бир 5-6 жыл мурун болгон да Египетте. 11-жылы болду. 11-жылы ошондо эле Facebook аркылуу кылышкан да революцияны. Ушинтип элдерди Facebook аркылуу эле башкарып неме кылыпчы. Бирок кеч болсо дагы биз могул 2020-жылкы революцияны Facebook аркылуу кылдык. Себеби түз эфирлерден Киевский Токтогулда чабуул болуп атат, биягынан өткүлө деп ушинтип бакырышыпчы. Мисалы жанагы Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бурлекбаев Чүй Манас көчөлөрүнүн кесилишинде жашайт экен. Ошол немелерге суу ыргытып, түз эфирден неме кылып, аларга бул жакта мындай болуп атат, кел атат же келбей атат деп ушинтип атып башкарып атыпчы, эл ошол жака чогулуп атып. Чынында мындай биздин ички мындай куралдуу күчтөрдү, бул биз мамлекеттин эмесин коопсуздугун сактаган куралдуу күчтөрдү ар кайсы жагынан келип атып эле ошол түз эфирлер менен эле эл талкуулап салышты, чынын айткандачы. Күч түзүмдөрүн. Күч түзүмдөрү анчалык маалымат ала албай атышты да каягынан келгенинчи. Ошол себептен бул Facebooktун жардамы бул революцияда бизге аябай неме болду. Мурун элди чогултуш биринчиден эл повод болсо чыгат да. Мисалы бийликтин бир катасы болсо анан чыгат. А мунусунда катасын ушул Facebook, YouTube аркылуу элдерге жеткирип, мына бүгүн чыгабыз деп туруп, улам бир-бирден мындай биринчи жөнөкөйрөөк маселе менен чыгышты, андан улам маселени курчутуп отуруп, анан шайлоодон кийин
нааразы тараптар көп болгондо бири менен чукушуп аткандар деле биригип кетишти да. Бул элде 5-10 жыл мурун болгон нерсе бизге эми келип атканын билет да. Башка өлкөлөрдө бул фейк жаңылыктар, фейк аккаунттар эчак токтотулган. Себеби элдин аң сезими өсүп кеткендиктен алар мисалы фейк ачыш ыңгайсыз болуп калган да. Себеби аны эч ким достукка кабыл албайт, анын жазгандарын эч ким окубайт. Ошол себептен биз дагы ошол деңгээлге жеткенибизде, анан биз дагы ошол өнүккөн өлкөлөрдөй социалдык тармактарды мындай маданияттуу колдонобуз да. Мисалы эсиңизде болсо керек, бир ушул 2010 жылдары элдин баары агент отурчу Моймирде, анан мындай продвинутый ошол Балконский дегелер Одноклассникте отурушкан. Анан ал жака элдин баары көчүп барып, апаңды жакшы көрсөң лайк бас деген нерселер чыга баштаганда бүт баары Facebook өтүп кетти. Анан элдин баары саясатчынын баары Facebook'та экен деп бияка келип баштады. Азыр базар кылышты да, ош базар кылды, ызы-чучу. Анан азыр элдин баары Балконский деп атпайбызбы? Батыштан окуп калган, шаарда окуп калгандар Twitterге көчүп атышат да. Ушул сыяктуу биз мындай карапайым калкты социалдык тармакта да маданияттуу алып жүрүштү неме кылбасак, үйрөтпөсөк, элдин немеден социалдык тармактан көңүлү иренжи берет да. Мисалы, сиз жоксуз социалдык тармактарда, себеби сиз ашыкча мындай кереги жок информацияны кабыл алгыңыз келбейт, ызы-чуу ашыкча убактыңыз кетиргиңиз келбейт. Ошол сыяктуу адамдар качат да социалдык тармактарданчы. Ошол себептен биз жалпы элди социалдык тармакка бул сен гезитке чыгып атасың деген мааниде неме кылышыбыз керек да. Мисалы, эфирге чыкса адамдар камераны көрсө түздөнүп калышат го. Ошол сыяктуу социалдык тармакта эле бул аудитория. Мисалы, азыр мен эмнеге журналистикадан кеткеним себебин айтып берейин. Ар бир адам, колунда телефону бар адам бул журналист. Анын телефону камера, анын посту ошол эфир сетка да, же болбосо гезиттин бети. Ал бир нерсе эксклюзив жазса, ал эч ким тааныбаган адам болсо делечи, журналисттер өзү байланышка калып, андан интервью алышып, же болбосо бөлүшүп, группаларга таратып отуруп, ал адам белгилүү болуп кетет да. Мисалы, кече Ошто Садыр Жапаров эл менен жолугушкан кезде бир апабыз лапочка дедүү же лампочка дедүү, азыр эми ал адамдын ушундай жылуу сөздөрү элге жакшы кабыл алынып кетип, журналисттер аны издеп жүрүт да. Мисалы, Азаттык биз интервью алат элек ал ападан депчи. Ошол сыяктуу мисалы белгилүү адамдар Эрнис Берубаев ошол апанын телефонун айтып койгулачы, мен 1000 сом единица салып коеюн депчи. Ушул сыяктуу азыр бизде элге таанылып кетиш деле бат, анан жаман көрүнүп кетиш да бат да. Ошол себептен социалдык тармакта өзүңдү маданияттуу алып жүрбөсөң, бул дагы өзүңө да зыян болуп калышы мүмкүн, анан элди да иренжитет да социалдык тармактан алыстаткангачы. Биз социалдык тармакты постоянно телевидениянын эфирине чыгып аткан сыяктуу кабыл алышыбыз керек. Туура, мына сен өзүң дагы баса белгилеп айттың. Мен өзү ушул күнгө чейин социалдык тармактарда жокмун. Мен Facebook'та да, Instagram'da да, Twitter бирөөнү да колдонбойм. Себеби мен билем, ал жакта жакшысы да бар, жаманы да бар, бирок ошолор менен ак ийнеге айтышып, же болбосо мындай бир оң терс көрүнүштөргө көп кабылгым келбейт да. Бирок Facebook'та эмне жаңылык болуп атат, Twitter'де эмне айтып атат деп мен анча-мынча сурап турам. Ошол аркылуу билем да. Анан мен айтайын дегеним, мына Садыр Жапаров жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Садыр Жапаровдун бүгүнкүдөй популярдуу болушуна дал ушул социалдык тармактардын күчү чоң эбегейсиз роль ойноду да. Себеби дегенде ал киши ошол социалдык тармактарда аябай активдүү отурду, аябай көп адамдар менен достошту. Ошол себептен ал мындай элдин көпчүлүгүнүн дайым көңүл борборунда болуп атты. Аны шайлоо маалында Камчыбек Ташиев бүт Кыргызстанды кыдырганда ал элге түз жеткирип, анан социалдык түйүн ошол экөөнүн биригип, анан жыйындысы ушул бүгүн эң популярдуу, эми кадыр барктуу деп айтышка эле эрте, эң мындай абройлуу деп да айтышка эрте, бирок бүгүнкү күндө таанымал, популярдуу саясатчы болуп атат да. Ушуга аябай чоң роль ойноду. Ошол социалдык түйүндө да сен ошо Садыр Жапаров менен аябай активдүү байланышып тургандарыңды да билебиз да. Ушул боюнча да айтсаң кандай бул жаатта?
Өткөндө мага журналисттер чыгып калды. Как раз ушул сиз айткан Балконскийлердин аудиториясына иштеп жүргөнчү. Садыр Жапаров ким бул? Кантип эле эмне элдер ушунчалык жакшы көрөт муну депчи. Себеби булар бир 20-25 жаштагы журналисттер Садыр Жапаровдун саясатта жүргөн кезин билбей калышты да. Ушу белгилүү могу аз саясатка аралашып жаш балдар делечи. Ал ошол кезде саясатта жүргөндө контент чогултуп койгон экен, жанагы жогорку кеңеште выступлениялар жана башкаларынчы. Анан бул соц тармакта бош отуруп калбады, жана чет өлкөгө чыгып Кипрде, Польшада, Москвада жүргөндө ошол видеолорун чыгарып элдерге группаларга бөлүшүп, анан бирөө суроо берсе жооп берип, анан мисалы Москвада жүргөн мигранттар Садыр байке биз сизди сыйлайбыз, бир жолугуп чай ичип сүйлөшпөйлүбүз, алар менен жолугуп, баары менен мындай тааныш адамдай болуп калган да. Анан кийин элдер баары өзүнүн таанышын, өзүнүн сөз өткөн адамын түрткүсү келет экен да. Себеби эртең ал бийликте отуруп калса, маселесин чечкенге ошол адамга айтсам мен сөзүм өтөт депчи. Ушинтип отуруп эле Садыр Жапаровго ким жазса деле жооп бере берет экен да. Бирөө жакшы жазса деле мактап кирип пикирин айтып коет экен. Же болбосо чалып неме мындай куттуктоолорун айтып коет экен. Ошентип отуруп карапайым адамдар өзүнө жакын сезип алышыптыр да Садыр Жапаровдучу. Ушул эле методду Адахан Мадумаров дагы колдонгон да. Экөөнүн колдоочуларынын көбү мигранттар анан карапайым адамдар да. Себеби алардын карапайым адамдардын мындай чоң жетекчиликте, бийликте чиновниктердин арасында тааныштары жок дагы. Анан булар ушу түз байланышып жазган суроолоруна жооп берген үчүн жакын көрүп калышкан да. Ошол себептен булардын убактысы келгенде эл ушундай катуу мындай эч кандай каражаты жок, эч кандай үгүттөө иштери жок эле колдоп атканы да ушундан да. Бул убагында эл менен түз байланыш түзүп койгон. Ошол себептен азыр колдоочулардын баары мен Садыр Жапаровго түз чыгып жүргөм, мен аны менен сүйлөшө алам, ал менин сөзүмдү угат, мен ага ишенем деп ушундай ой менен ишеним артып атышат да. Ошол себептен мен бир нерсени түшүндүм, канчалык элге жакын болсоң, ошончолук акчасы жок эле колдоо тапсаң болот экен депчи. Булардын азыр колдоочулары шайлоо болсо бир тыйын коротпой эле ошо жүздөгөн миң добуштарды ала турган деңгээлге болуп калды да. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров менен сен байланышып турасың ушул чакта? Тилекке каршы ал өзү Facebook'та жооп бергенге жетишпей калды. Өзү деле бир кайрылуу кылды. Мурда ошол мессенджерден эле чалып бүт баары менен сүйлөшүп турчу экен. Анан WhatsApp номерин да өзгөртүргөн жумушуна байланыштуу. Бирок мага жардамчылары байланышка чыгып, мындай сунуштарды айтып турушат да. Мондай мисалы мен иштөө боюнча сунуштар түштү, мен Москвада жүргөндө элечи. Келип иштешпейсизби тиги бу депчи. Анан биз дагы ошол жардамчылар аркылуу мисалы сунуштарды берип аттык да. Мисалы бул кишини бул жака алып барсаңыз болот, соц тармакта элдин талабы ушундай болуп атат деп мындай өзүбүздүн сунуштарды, сын пикирлерди берип аттык. Мисалы бул жерде момундай мен элдин ишеничине кирген үчүн мен мессенджеримде азыр фактылар көп да, могул жерде момундай коррупция бар депчи ишенип. Себеби мен ошол эл берген фактыларды ким бергенин ачыкка чыгарган жокмун. Бирок бир шарт менен чыгарам да. Эгер ошол адам берген факты калп болуп калса, мен ким бергенин чыгарып салам. Ошондуктан ушул шартка көнгөндөр жалаң чындыкты берип атышты да. Ошон үчүн мен жана коррупциялык иштер, же болбосо ушундай бир эксклюзивдүү, резонанстуу нерселерди чыгарганымда элдер бул каяктан билип атат, атайын кызматтар барбы? Ошол жерде иштеп жүргөн же ошол партиянын мүчөлөрү же саясатчылар өздөрү эле берип атты да. Мисалы мен азыр Кыргыз темир жолундагы коррупциялык иштер боюнча 32 миллион сомдук урдоолорду ачыкка чыгарып, финпол иш козгоп, ал иш козголду. Андан сырткары жанагы кээ бир мамлекеттик ишканаларда мертвые души деп коет да. Жөн эле тизмеге жазып, ведомостько жазып коюп, айлыгын алып жүргөн. Ошондой иштерди мисалы финпол АКСтерге берип атам да. Бул толук неме, даже фамилиялар менен бере. Момундай адам иштебейт, айлыгы кетип атат депчи. Ошол себептен биз берген сунуштар бийликке жетип атат. Айрым сунуштарчы, эгер чын эле эл талабындагы сунуштар болсо. Андыктан байланыш такыр эле үзүлүп калды деп айта албайм. Бирок биз азыр мындай тыгыз кызматташуу жок. Себеби ал кишилердин убактысы бошобойт. Бүгүнкү күндө ошондо бийликтеги, бүгүнкү азыркы бийликтеги жогорку бийликте отургандардын кимиси менен мындай түз байланыш ушундай болгондой айтканга мүмкүнчүлүк таап атасың? Мен ошол шайлоо учурунда деле азыр деле партия лидерлери болобу, ушу чоң кызматтагы адамдар болобу, барды менен эле мындай телефон аркылуу байланышып сүйлөшүп атам ушул күндө делечи.
Анан эми буну менен сүйлөшүп атам деп ачык айтып койсоң элечи, тааныштарың чыга баштайт экен, буну бул жака коюп бербейсиңби, анан тигини ушул себептен буну менен сүйлөшүп атам деп айта албайм, бирок бардыгына мындай байланыш бар да. Мисалы туура эмес баратса сынын айта алабыз, же болбосо элден сунуш болсо ошону жеткирип айтып атабыз. Бул соц тармактын чиновниктердин эл менен байланыш түзгөнгө немеси жакшы да, мүмкүнчүлүгү. Ал барып жолугуп отурбай эле ошол жактан баардык маалымат менен кабардар болуп турса болот. Азыр эми бир ушундай бир көрүнүш пайда болуп калбады, ушул социалдык тармакта болобу же аздын алак башка жактарданбы мындай колдоо тапса, элден колдоо болсо, анын дарегине бир алкоо жакшы сөздөр айтылган болсо эле дароо эле депутаттыкка барам же президенттикке барам деп чыгып атат, же болбосо партия түзөбүз деп атат. Бирок мына ошол сенин бүгүнкү күндө коомчулукта ошо социалдык түйүндөр аркылуу таасирдүү блогерлердин бири катары силердин да аркаңардан ээрчиген бир топтор бар да, көрүнүп турат. Ушул жаштар өткөндө аябай активдүү чыгып, ушу жаштар бийликке биз келишибиз керек, биз ордубузду көрсөтүшүбүз керек деген маанайда бир активдүү кыймыл, партиябы түзгөнгө аракет кылып жүрдүңөр. Ошол жак кандай болуп атат? Биз мурунку жарабай калган шайлоодо деп коеюнчу, көрдүк да, партиялар жаштарга басым жасап, бирок элге сиңимдүү эмес, мындай бир байдын баласы же болбосо чет өлкөдө окуса дагы мындай эл менен байланышпаган балдардан партия түзүп барышты да, бирок жаштар деген масканы тагынып алышыпчы. Бирок эл аларды кабыл албаганын ошол шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү да. Ошол себептен биз элдин өзүнөн сурамжылоо түзүп, кимге ишеним бар, кимди эл колдоп бере алат, ошолордун башын бириктирүүгө аракет кылдык. Себеби бул мурунку шайлоонун алдында да болгон, бирок жаштар амбициясын алда коюп эле бириге албай койушкан да. Жана революция болгондон кийин ошол партиядагы жаштар бизди жөн эле колдонушат турбай, эски саясатчылар биз өзүбүзчө чыгышыбыз керек экен деп сунуш кылышты. Бирок ошол учурда дагы бир көз карандысыз инсандын тегерегинде биргели ошол инициатор болсун деген максатта мага сунуш кылышты. Мен макул деп биз аракет кылдык. Эгер 20-декабрда болгондо биз катышмакпыз да. Анан шайлоо, парламент шайлоо жылып кеткендигине байланыштуу биз азыр ошол шашпай партиянын юридикалык немелерин туурулап, себеби жана 6 ай мурун катталган деген маселе бар эмес беле. Биз ошол 20 жыл мурун катталган партияны таап аракеттерди көрүп атабыз. Бирок дагы бир сунуш болуп атат. Ушул жаштардын атынан президенттик шайлоого бирөөнү катыштырып, жаштар биригип атканы жөнүндө ошол үгүт иштеринин учурунда элди кабарлап коелу. Эми шайлоодо баары бир башка талапкер, мисалы азыр Жапаровдун өтүшү ачык эле көрүнүп калды. Өтүшүчү президенттик жеңип чыгышы көрүнүп турат. Жаштар өтпөсө дагы ошол дебаттарга катышып, үгүт иштеринде мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жаштар келатканын, ошо келаткан шайлоодо жаштарды колдоп бериңиздер деген суранышты элге жеткирели деген сунуштар болуп атат да. Муну азырынча биз ойлонуп атабыз. Себеби жана 1 миллион сомдук күрөө, анан 30 000 кол топтоо дегендер кичине убакыт алып койчу да экен. Анан эми таза жаштар келип атса, акча каяктан келди деген сыяктуу сөздөр болбосун деп биз жанагы краудфандинг деп коет, элдин күчү менен чогулта турган немени да карап ойлонуштуруп атабыз. Азыр кеңешүү иштери болуп атат да. Анан жаштардын президенттик шайлоого бир өкүлүн чыгарышынын себеби дагы, азыр карап көрсөңүздөр, мурунку элге таанылып калган саясатчылардын баары артында бир кылмыш ишине байланыштуу же элге сөз өтпөй калганына байланыштуу мурункудай президенттик шайлоого катышпай атат да. Азыр реалдуу, адекватный эки талапкер болуп атат, Жапаров менен Мадумаровчу. Ошол экөөнүн ортосунда Трамп менен Байдендин ортосу сыяктуу жарыш болору билинип турат. Жаштар ошол бизде кимдай выбор аз калганын түшүндүрүш максатында шайлоого катышып, ошол дебаттарда элге жеткирейин деп атабыз. Мына бизди жаштарды колдоп бергиле парламенттик шайлоодо. Ошол жаштар бир 15-20 адам болобу келсин, 5 жыл сынагыла ошол адамдарды. Кийинки шайлоолордо биз президенттикте эч ким билбеген адамдарды алып келип албайлы. Ошол жаштардын арасынан 5 жыл сынап көрүңүздөр, өздөрүнүн дареметин көрсөтсүн деген максатта кайрылайлы деген ой болуп атат. Бирок бул эми план да, ишке ашуу ыктымалдыгы пока белгисиз. Эми негизи мына акыркы убактарда
карасак көп өнүккөн өлкөлөрдө деле мындай ошол депутаттардын, парламент депутаттарынын анан президенттин мөөнөтүн кыскартуу жүрүп атат да. Мисалы үчүн бир учурда тескерисинче көбөйүп түшкөн, 5 жылдан 6 жылга, 7 жылга, азыр кайра кыскарта баштады. Себеби дегенде замандын агымы тездеп атат, баардык оперативдүү болуп, ыкчам болуп атпайбы? Ошол себептен мына бизде президенттин 6 жылы аябай көп да, бир мөөнөт болсо дагычы. Ошол эле учурда мына президенттин мөөнөтүн 4 жылга түшүрүп, 2 мөөнөткө шайлана ала тургандай кылып, парламенттин мөөнөтүн дагы 4 жылга түшүрүү жөнүндө пикирлер бар да, мен ошону колдойм. Себеби 5 жыл азыркыдай учурда бул өтө эле көп экен да. Ушуга силердин ойлоруңар кандай ушу жаштардын? Туура, мисалы парламенттик бизде азыр парламенттин мөөнөтү 5 жыл, президенттик 6 жыл болуп аткан. Бул бийликти узурпация кылууга шарт түзөт да. Себеби мурунку парламент тарап кеткен убакта президенттин 1 жылы калып атат. Ал ошол колундагы бийлик менен өзүнүн мындай таасирине баш ээ турган парламент алып келип алышы мүмкүн да, 1 жылдын ичиндечи. Ошол себептен же экөөнүн мөөнөтү бирдей болуш керек, же президенттики кыскараак болуш керек. Мисалы Сооронбай Шарипович 3 жыл иштеп кетти. Эгер биз 4 жылдык мөөнөт болгондо анчалык эл неме кылбай, бул кеткени калды деп туруп, анын легитимдүүлүгүн сактап калмакпыз да, мисалычы. 6 жыл болгондуктан эл биз дагы 3 жыл чыдай албайбыз деген неме менен чыгышты да. Мындай кетирүү каалоосу, мындай максаты мененчи. Ошол себептен бизге сиз туура айттыңыз, 2 мөөнөткө же 3 мөөнөткө бара турган мүмкүнчүлүк менен 4 жылдык президенттик мөөнөт жана парламенттик мөөнөт дагы ошол президенттик менен бирдей болбосо, бул узурпация кылганга жана парламентке админ ресурс менен өзүнүн адамдарын алып келгенге шарт түзүлүп калат. Ошол себептен экөө бир убакта негизи чыгымды, биз эми бай мамлекет эмеспиз да. Чыгымды азайтыш үчүн ошо 4 жылда бир жана жергиликтүү кеңештерди дагы, президенттикти да, парламенттикти да өткөрө турган кылып койсок аябай сонун болмок да. Себеби бир кирген эл эле президентке өзүнчө бюллетень, парламентке өзүнчө бюллетень, жергиликтүү кеңешке өзүнчө бюллетень менен чыгып кетсе, бул аябай сонун болмок да. Чыгым жагынан дагы, уюштуруш иштерин, элди алаксытуу жагынан дагы, мындай убактысын албоо жагынан жакшы болмок да. Эң туура, себеби дегенде мына көп өлкөлөрдө ошол практика бар. Мына азыр эле ушу шайлоосу өтүп аткан Америкада бир эле учурда президенттик шайлоо, сенатка шайлоо, губернаторду шайлоо, жергиликтүү депутаттарды да шайлоо, 4-5 шайлоо бир болуп атат. Ошон үчүн ушуга сөз барыш керек. Мен ойлойм, мына конституциялык реформа өз мөөнөтүндө эл каалагандай жүрсө, ошондо бүт бардыгын баягы бир калыпка алып келип туруп, анан кийин бир шайлоо өткөрбөсө, чынында биз шайлоодон шайлоого болуп эле келип атат. Акыркы 10 жылыбыз ар качандан бир качан шайлоо. Эми мына бир кызыктуу учурлардын бири ушул сен чакырганда айтып калышты. Мына Американын президенттин шайлоо боюнча дагы өзүнүн өзгөчө пикирин айтып, Трампка аябай мындай күбөрман болуп атат деп. А бүгүн азыркы ушу сааттарда Трамп жеңилип атат. Бул жагы кандай болуп атат сенин ички сезимиңде? Чынында Трамп өзү деле расмий түрдө айтып чыкты, добуштар урдалып атат депчи. Трамп жанагы дүйнө жүзү боюнча бир белгилүү бир белгисиз бир топтун аракетине каршы чыкканда, бул коронавирус, бул бизнес же болбосо дүйнө жүзүндө калктын санын азайтуу максатында бир жанагындай масондор деп коебузбу же дүйнөлүк өкмөт деп коебузбу, ушулардын аракети деп ошого каршы чыккандардын бири болчу да Трампчы. Ошол себептен анан биздин бейөкмөт уюмдар ошол батыш тараптан көп акча албай калган да. Себеби биздин саясатыбызга көп кийлигишпей калган Трамптын учурундачы. Даже керек болсо Кыргызстанды кара тизмеге киргизген киши болчу да. Ал эми Байден келсе, ал демократ да, кайра башка өлкөлөргө демократтан жайылтам деп акчаны кенен жайылтып баштайт. Анан бизде башаламандыктар дагы көбөйүшү мүмкүн да. Себеби акча менен элди көтөрүп чыгыш оңой экен да. Ошол себептен биз бир нече ажыдар менен мамиле түзбөй, өзүбүздүн алыбызга жараша жакыныраак туугандар менен мамиле түзгөнүбүз жакшы деген ойдо эле мен ошо Трампка неме кылып атам да. Себеби Трамп ал только өзүнүн мамлекетинин маселеси менен алек болуп аткан кез болчу да. Бирок ошол анын душмандары көп болгондуктан Трамп алдын ала иликтөөлөр боюнча жана ошо Трамптын адамдары отурган штаттардан добуштар урдалып 49-48 тең барып туруп эле кызыл зона синий болуп кетти, көк болуп кетип атат да. Ошол себептен булардын иши менимче азыр
270-268 менен токтоп туруп анан соттошу менен чечилет болуш керек. Эгер соттошо турган болсо, тигил жакта көбүнчө Трамптын кадрлары отурат, жана 2000-жылы Альберт Гор менен Буш ушул сот менен чечишкенде, ошол сыяктуу болуп кайра Трамп келип калышы мүмкүн. Мен эми көп адамдар менен мелдештим, анын ичинде Бишкек шаарынын мэри менен да мелдешкенмин. Алар рейтингдин алдында баратканын көрүп эле ошол мелдешип коюшту да мени мененчи. Чынында мен ушул жактарын карап туруп Трамп жеңет деген ойдо болдум. Чынында добуштар уурдалып атат Америкада делечи. Өздөрү фактыларды чыгарып атат. Ошол себептен биздеги болуп аткан нерселер башка өлкөлөрдө да болуп атканы бул мындай табигый көрүнүш экенин моюнга алышыбыз керек. Рахмат Кудурет, аябай жакшы кызыктуу аңгеме куруп бердиң. Ишиңе ийгилик, ден соолук. Эми Америка бул дүйнөдөгү эң чоң держава. Албетте ал жердеги шайлоонун жыйынтыгы көпчүлүк мамлекеттер үчүн кызык, мындай маанилүү да. Өзүнчө мааниге ээ. Анын ичинде Кыргызстанга да кайсы бир деңгээлде мааниси бар. Эми ал Америка элинин тандоосу албетте ошого жараша болот деп ойлойбуз. Эми урматтуу телөөчүлөр, биздин ушул менен кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.